Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары, су ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Дакунбеков Кытайдын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Лю Цзяньпин менен жолукту. Жолугушууда Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын учурдагы абалы сүйлөшүлүп, өзгөчө Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин жолугушууларынын жана жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сапарлардын натыйжасында жетишилген макулдашуулардын терең маанилүүлүгү белгиленди. Анда Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамлекеттик чек араларында жайгашкан Тору-Карт жана Эркештам көзөмөл-өткөрүү бекеттери аркылуу соода-саттык жогорку деңгээлде болгону белгиленди. Жолугушуунун жүрүшүндө айыл чарба тармагындагы Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытайдын өкмөтү ортосунда, ошондой эле эки тараптын компаниялары ортосунда буга чейин кол коюлуп жетишилген бир катар инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери сүйлөшүлдү. Минкап төрагасынын орун басары Эрлис Дакунбеков өзгөчө коңшу жашаган эки элдин кызматташтыгын өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин, ошол себептүү акыркы жылдары Кыргыз-Кытай байланышы жигердүү өнүгүп жаткан, мамлекеттер ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк дагы өнүгөрүнө ишенимин билдирди.